Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жолугусуна келген туугандар, барыңыздар кош келиңиздер. Азат туугандар. Араван районунун мээнет кечели элдик лидер Садыр Жапаровдон үмүтү чоң. Ошол себептүү кыштын ызгардуу суугуна карабай райондун Борбордук стадионуна эл көп келди. Биздин үмүтүбүз бир гана Садыр Жапаров. Ал эми бизге адилеттүү падыша болуп берет деп үмүттөнүп отурабыз бардык эл журт. Ошон үчүн келип отурам. Мен атай Москвадан келдим. Москвада мен учетум болбой калганынан атай билет алып ушул Садыр Жапаровду колдогон үчүн келдим. Өзүнүн историясын угуп келатабыз көптөн бери интернет аркылуу жана башка маалымат каражаттар аркылуу. Анан Садыр Нуркожоевичтин амбициясы күчтүү. Башкаларга караганда ой пландары көбүрөөк. Biz azal oilamiz bilan bu kishini qilgan ishini kuzatib yurardik. Shu yaxshi tomonini o'ylab biz ham keldik. Xudo bizdaqalarga yordam bergani Alloh nasib qilsin. Садыр Жапаров аварияна байланыштуу кечеден бери уча албай азыр аэропорт Манаста. Аба ырайына байланыштуу Садыр Жапаров Аравандагы жолугушууга келе алган жок. Стадионго чогулган элге түз байланышка чыккан Жапаров ыңгайсыздар үчүн кечирим сурап элге кайрылды. Ардактуу Аравандык агайын туугандар, кийинки 3 жума шайлоо алдында Кыргызстандын бардык аймактарын кыдырып, элдин батасын алып, көйгөйлөрүн уктум жана өз көзүм менен көрүп чыктым. Бүгүн ак эмгектен баар тапкан, мээнеткеч калк жашаган Араван районуна келип жолуксам жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы ушундай онлайн көрүшүүдө отурабыз. Эмгектен даңкы ааламга тарап, Бабадыйкан баатырлары менен таанымал көп улуттуу район тургундары эминтен эле татыктуу талапкерди тандап алышкан. Жапаровдун келечекке ак кызмат, коррупциясыз жол жана аймактарга көңүл буруу программасы көпчүлүктүн колдоосуна татыды. Шайлоодо жеңишке жетсек, аткарып турчу иштер ардым. Алардын бардыгын бир гана тартип, тактык, жоопкерчилик, коррупцияга каршы күрөш, татыктуу кадрлар менен, илим билимдүү, өнөрдүү, талаптуу жаштар менен чогулжанам. Бул жолу аравандыктардын алдына Жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаты Жылдызкан Жолдошова чыгып сүйлөдү. Мына ушундай сиздерге окшогон татынакай жаштардан турат. Манас аба майданынан ошко шашкан талапкер элден келген суроолорго жана сунуштарга жооп бере албай калганын, бирок ар бир келип түшкөн суроолорду уюштуруучуларга тапшырып кетүүсүн, аларга социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу жооп берерин кабарлады. Шайлоодон сөзсүз сиздер менен түзмө-түз жүз көрүшүп, дагы бир ирет жолукканга мен ынтызармын. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аравандагы жолугушууга райондон 3000ге жакын адам катышты. Алардын ар биринин тилеги жана максаты бир, ал элдик талапкерди жеңишке чейин кубаттоо. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат.